Жашоодо жакшылык кылуудан өткөн бакыт жок дейт өмүрү өрнөк айланган Мукун ата. Терең билими аны кесипкөй кылууга жардам берсе, такшалган тажрыйбасы аркылуу чыныгы адам боло алды. Өмүр бу дүйнөгө келгенден кийин өмүр жашоо Кудай берген. Бирок ушул жашоодо бир адам болуп, бир мындай жакшылык менен, жакшы үмүт менен эртеңки деп анан ушу из калтырып, эң из адамдын бала бакыра ушунчалык бир эме деп ушуга деп ойлойм. Өмүр максат менен, илгери үмүт менен жашоо өмүрүң өткүчө. Негизи тарыхта калуу үчүн же эмгеги менен, же адамкерчилиги менен өзгөчөлөнүш керек. Эки сапатты эриш арка калып жүргөндөр аз. Алардын бири дал ушул Мукун Асейинов. Эли үчүн эбегейсиз эмгектерди жасаган ак эдил инсанды замандаштары терең баалайт. Жакшы адамдардын ичинен эң жакшы адамдар бар. Мен ушу Мукун Асейиновду ушундай эң жакшы адамдын катарына кошкум келет. Себеби ушундай жакшы адам эле. Мындай биринчи эле көрүп сүйлөшкөндөн баштап биз эми агиштен кичүү элек да, ошо тең ата болуп сүйлөшүп, өзүнө тартып, анан жан дүйнөсүн ачып, ушундай бир адамды өзүнө тартып алар эле. Анан ошондон баштап кызматташ болуп калдык ал киши менен. Анан бул кишинин биографиясын карап, ошондо мен ушундай баа койдум, ушул жакшы адам экен деп. Себеби бул киши көп тармактарда иштеди да. Комсомолдо иштеди, жогорку комсомолдук окууну бүттү, жогорку партиялык мектепти бүттү. Патруль союзунун системасында иштеди, райисполком председатель болду, жана башка көп кызматтар иштеп жүрүп ушардан калыптанган экен да. Кийин Иранда посол болуп жүргөн кезинде дагы бир служебный командировканын аркылуу айрдан да абдан боорлоштук. Ушундай бир туугандай болуп сүйлөшүп, мен ушу агишни абдан жакшы көрөм. Сыйлайм ушу бүгүн дагы. Ошого ден соолук каалайм. Ошо балдарын убайын көрүп, мына кылган мээнетин акыбети кайткыдай болуп ушу жакшы жашаса экен деген тилегимди айтам. Мекенчил инсан советтик доордо да, эгемендүүлүк доорунда да элинин жакшылыгын аябай ак кызмат кылды. Саясатка, экономикага эмгегин сиңирбей, дипломатиянын өнүгүүсүнө да зор салымын кошту. Эң башкысы, кайсы ишти аркаласа да иштин өтөөсүнө чыгып, өрнөктүү өмүр сүрдү. Чыган инсандардын деп айтсак болот. Мен ана дегенде ушул жаш кезимде комсомолдук кызмат иштеген улам билчүмүн. Ал киши министрлер советине четеш кызматка келди, төраганын орун басары болуп, соода жана башка тармактарды тейледи. Ал эми эгемендигибиз башталганда президенттикке дагы атаандаштардын бири болгон. Мен анда депутат катары эсимде бар. Кийин соң ал Чүй областында Апаз Жумалович башчы болуп, областтык кеңештин төрагасы болуп. Ал киши орун басар катарда иштеди. Менин билгеним, ал киши абдан өзү сыртыдагы абдан албеттүү, сымбаттуу, ошого жараштуу акылда тунук, антакай түз сүйлөгөн, мындай куулук шумдук кылбай, болгондой бетке айткан адам. Мен ошол жагын абдан сыйлайм, урматтайм. 80-дин сересине келген сыймыктуу инсандын эмгекчилдиги, жөнөкөйлүгү жана адамдык асыл сапаты артында өсүп келе жаткан муундарга өзгөчө өрнөк. Кыргыздын балдары Мукун Асейиновдой болсо, Кыргызстандын келечеги кең, жашоосу жаркын болот дейт анын замандаштары. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.